Салам достор, сиздер угуп жаткан Табирик подкасты. Биринчи чыгарылыш учурда жылы бою байма-бай болуп келген тойлордун өткөрүлүшүнө арналат. Айрыкча күз мезгилиндеги тынымсыз келген чакыруу билеттер, чакыруу колуна тийген ар бир адамдын реакциясы, ой жүгүртүүсү, тойго даярданып баруусу жана албетте канча кошумча беришим керек деген санаасы ар бир конокко маалым болушу керек. Кайсы салт экенин деле билбей калдык. Эми кыргыздын салттарын аралаштырып ийгенбиз да. Атаандашып миллион сомдорду жок кылып, бир тал ширеңке күйүп кеткен сыяктуу да. Ушундан эл тажап, той десе мурункудай өрөккү, мурункудай даярдануу, мурункудай тажадым деп эле ачык эле айтышат. Тойлорго жумшалган ашыкча каражаттар, тамак аштар жана куру намыс үчүн карызга батуу. Кыргыз тойлору реформага муктаж болуп калдыбы? Ушул теманы ачып берүүдө тамада чыгармачыл инсан, ырчы жана төкмө акын Талант Асаналиев менен маектешебиз. Кандайсыз? Жакшы. Тойлор жокпу азыр? Тойлор болуп атат. Баракалып атабыз. Азыркы учурда мындай салыштырмалуу кандай болуп атат? Күзгүгө караганда, конечно, аз. Күзүндө удаа бир жумада 4-5 чейин заказ алып барчу элек азыр. Жумасына 1-2 болуп калат. Кээде 2 жумада 1 болуп калат. Күзүндө күнүгө жума ичинде Жума ичинде удаа барган күндөр болду. Бир жумада 7 күн болсо, 5 күн, 6 күнгө чейин удаа. Ошол эле учурда ошончо кафелердин баары занит, ошончо тамадалар деле иштеп атат. Ошолордун арасында мен деле жүрөм дегендей да. Кээде бир жумада 2 той болуп калат. Барып калабыз. Сиз өзү ушул тойлорду көп алып барып жүрбөйсүзбү? Ошо азыркы тойлордо байкашыңызча да, эмне максат менен өткөрүшөт той ээлери? Биринчиден той ээлерин айтуусулар боюнча ар бир адам ошону ойлонот болуш керек да. Элден бата алып чай берип коелу дедик эле. Ага тууган канча жылдан бери той бере элекпиз. Же болбосо биринчи жакшылыгым деген сөздөр айтылат. Анан ар кимдин максаты ар кандай болуш керек деп ойлойм да. Кээ бирөө канча жылдан бери тойго барып жүрөм, мен биз деле той берели, кредитти чогултуп алалы деген сыяктуу ой максаттары деле бар. Кошумчаларымды кайтарып алайын деген, Кээ бирөө чындап эле бир той берип коеюнчу, ушу балам балалуу болду эле, неберелүү болдум эле, бир ага тууган чогулуп бир той берип алайынчы деген максаттары да бар. Өзү сиздин оюңузча ушу тойлордун азыркы күндө мындай баары эле окшош түрдө өтөт го, ушу тойлорго кандай бир өзгөртүүлөрдү киргизүү керекпи? Азыркы учурда туура айтасың, азыркы учурда тойлордун форматы бүт окшош. Баягы эле элдер келет, баягы эле кафенин тамагы, баягы эле тамада чыгып сүйлөйт, баягы эле ырчы, баягы эле 2 антракт берүү, үчүнчүсүндө эт бермей, бүт баары окшош. Муну өзгөртүш керек деп айтылганы менен бул азыр коомдун агымы да, азыр бири-бирин туурамай, бул кайсы учурда өзгөрөт, кайсы учурда ушул той берүү токтойт. Бул той кайсы учурда башталганын мен билем, точно. Ушу 95-97 ушул учурда акырындан башталган. Ал кезде кафе ресторандар бар беле? Аз болчу, Кара-Балтада мисалы экөө эле болчу да. Кара-Балтада өйдөкү биринчи столовой деп коебуз, азыр Кара-Балта деген. Мисалы мен ал учурда тамада деле эмес элем. Андан кийин ушу менин устатым бар, Нурлан деген байкем, ошонун айтышы боюнча, ошол учурда колунда барлар ошол кафеге бүгүн киши аябай көп деп 100 киши чакырып алышып, микрофон менен сүйлөшүп, кадимкидей той өткөрүп жаңы башташкан. Ошондон баштап мен толук тамада болуп ушул киргениме 2000-жыл десем жаңылышпайм да. 2000-жылдан баштап биз дагы акырындан чыгып анан ошондон бери көбөйүп баштады. Ошондон баштап кафелер салынды, тойканалар салынды, Кара-Балтанын ичинде эле канча салынды. Шаардын ичин айтпайлы, Сокулуктун ичинде канча салынды. Негизи баягы сиз Союз учурунда да жашап калган адамсыз да. Мурда тойлор мисалы өзүңүздүн ата-энеңиздин убагын эстеп көрсөңүз, тойлор кандай өтүлчү эле? Мурда той бергенде ата-энебиз 1-2 кой сойчу, ага туугандарды чакырчу. Ошондо мен эсимде жок, ушу бөлүп деле чакырчу эмес болуш керек. Той берип атам деп эле чакырчу. Ошончолук кишини деле жыйначу эмес, по-моему.
Анан ошол койдон ич эти менен моюн этин кошуп куурдак кылып биринчи тамагы да эми баягы куурдак деп анан эт салып эле ошол койдун эти менен бир тиге борсок жасап каймак майын коюшуп набат коюп момпол суу коюп эсимде бир түр же эки түр салат жасалчу. Столовойлар магазиндерде ассорти деген сатылчу тусталган бадыра. Анан кийин бир салат жасап коюшчу ушу винегретко дейм да ошол кызыл салат болчу да. Же капустадан жасап коюшчу окшойт. Ошондой болуп эле азыркы учурдагыдай ошончолук идиш, ошончолук асемделген дасторкон деле болбоптур да. Менин оюмча ошол 2 комнат үй болсо ошол 2 комнат үйүнө эле той өткөрүп, мыкты той өткөргөндөр бир боз үй тигип коюшчу. Жайлоого деле өткөрчү. Жайлоого деле өткөрчү, анан эңиш кылчу, байге коюп, күрөш кылчу, ошентип эле өткөрүп койчу. Байгелерге эмнелерди койчу эле? Байгелерден улак кое коюп, козу кое коюшуп, жана тушоо тойлордо чуркап келген балага бирден улак бере коюшуп, мыкты өткөргөндөр. Анда эмне кичинекей балдар чуркаса бирден конфет берип койсо эле сүйүнүп эле. Азыркы той ошол заманга салыштырмалуу өтө эле да. Өтө бири-бирибизден атаандашып, өзүбүздүн башыбыз айланып калды. Кыргыздын салтын арасында кошуп койгонбуз бата бергимеринде. Орустун салты бар. Үйлөнүү тойлордо гүл ыргытмай, качан гүл ыргытчу эле кыргыз. Гүл ыргытмай, анан торт ооз тийгизмей, анан тамаада жалдап, анан 2 жашты чыгарып алып бийлетип, ошол тойдун үстүндө регистрация кылып 2 жашты макулдугун алып атып эле, ошол эле учурда кайра кыргыздын салтын кошуп коюшкан. Суудан ичкиле деп, ал сууну ичирген илгери молдолор нике суусу деп нике суусун ичирген. Азыр ошол регистрация кылып атып эле суудан ооз тийгиле деп ошол жерде нике кыйган сыяктууларды кошуп кайра жоолук салдырып атабыз. Чачын прическа кылып киргизип алганбыз. Башаламан свадьба деп ат коюп алганбыз, үйлөнүү той. Үйлөнүү тойдо илгери мисалы келин келчү. Мен деле ошентип үйлөнгөм. Мисалы келин келчү, түшчү көшөгөгө жоолугун салып, кугунчусу келсе кугунчусун сатып, бир кой союп, кугунчу кетер менен бир кой союп, тегерекчетти чакырып, ай келин алдык, той. Ошондо элдер келип эле ошол бергенин жеп ичишип, тилек каалоо, тилек батасын айтып эле анан той бүтүп калчу. Анан 5-6 күндөн кийин эле кадимгидей эле жашап эле жашоого умтулуп эле өзүнүн жумушу барлар жумушуна кетип, үйү барлар үйүнө кетип, тарап эле жок болчу. Тойду берип ачпайбы, той ээлеричи? Анан алардын күтүүлөрү кандай болот атат? Негизгиси эмне күтүшөт сиздин байкашыңызча? Тойду жаап калса экен деп ошону күтөт да менин оюмча. Эң биринчи максат ошол рисковать этип той берип атам, эми расходумду жаап калса болду. Той бүткөндөн кийин деле ай жаптыбы деп сурайт. Эң биринчи суроо ушул. Суроо эмне болду? Жаптыбы тоюмду? Жапты дегендер бар. Таңгыр бир аз жетпей калды дегендер бар. Экинчиден мен ойлойм ушул кафелерге, тойканаларга той берген көбү түйшүгүнөн качат болуш керек деп ойлойм да. Анткени эң оңойлоштуруп коюлган. Өзүң дагы жумуш кылбайсың. Өзүң костюм-шумуңду кийип алып барасың. Бир 2-3 ийниң эт сетиңди алып барат, 1-2 келинин пристерин көтөрүп барат. Алар деле кийинип алып эле 5 саат, 6 сааттын ичинде тоюң бүтөт. Ар ким өз үйүнө кетет. Сен кошумчаңдын артканын көтөрүп алып, костюм-шумуң менен үйүңө барасың. Тып-тынч идиш жуу, боз үйдү чеч, тиякты жыйна, столдорду тарат деген эч ким жок. Ошол түйшүгүнөн да качып. Анан экинчи жагы албетте атаандашмай бар. Мен ушу былтыртан баштап байкай баштадым, ушу эл үйүмө той берип атам десе, ошого басым кылып, үйүнө экен той. Үйүнө барам. Сонго үйдүн тоюн сагындык. Жүргүлө ошол үйүнө той барабыз, үйүндөгү тойго деп сүйүнүп келишет. Мурда айылдыктар кафеде экен деп, аябай бир сумдук болуп, жасанып ошол күнү чачты жасатышып, кийим алып, карска болсо да коем. Кафеге барсак уят го. Жакшынакай кийинип алып баралы деп барышчу. Азыр кафеде той берип аттыр десе, жана илгери 41-жылы жана кара кагаз келгенде, чакыруу кагаз келгенде кээ бирөө ушундай, эми күзүндө ушундай эле болуп калып атпайлы белем. Бир күндө бир жагында бир күнү ошол эле күнү досуң тойго чакырып калат.
барам деп атсаң эле ошол күнү эле кайнagaң же агаң же эжекең тойго чакырып калат. Ошо айттап да тойго барган күндөр болуп калып атат. Кой биринчи антракт яка отуруп коелу. Анан албетте үй бүлөлүк бюджетке катуу таасирин берет да. Болбой калды деген 3000 берет. Кой ичкен жегенин төлөп кетейин. Среднийлери 5000 берет, эми 3000ин кафеге да калса 2000ин өздөрү алышсын. Анан ошондой акыбалда да азыр кыргыз эли деле өзүбүздүн башыбыз айланып турган учурда. Бул кандай болот дальше дагы эмне болот көз жетпейт. Тамадалар өзгөртү киргизебиз деп аракет кылган учурлар болду. Мисалы мен жана тоско чыгып сүйлөбөй эле деп папка таратып көрдүк столдорго. Өзүңөр ушул каалоо тилегиңерди жазып, атыңарды жазып койгула. Кошумчаңарды алып барып тойдун ээсине эле берип койгула. Биз болсо көңүлүңөрдү ачып ырдап берип, бийлеп берип, бийлетели силерди, конкурстарды уюштуруп, оюн кылалы, убакыт кенен болсун. Ушуга көбү макул болбойт да, мейли эмкиде ошондой кылчы деп коет да. Эмкиде кылчы биз. Баягы эле көнүп калган адат менен. Баягыдай эле өткөрчү биздикин ошондой эле өткөрүп бер, анан эмки тоюңду ошондой эле. Эмки тойдо деле ошондой эле киши. Кээ бирөө макул болгондор болду, бирок тойго келген катышуучулар нааразы. Кээ бирөө мен чыгып сүйлөмөгү эле, мен ыр жаза келдим эле. Кээ бирөө айтат, мен 14.000ге көйнөк алдым эле, мен ушу басып чыгып ошол элге көрүнөйүн дедим эле дегендер деле бар. Мен 15 жыл өтүп кеткен экен, ошол тойлор катуу башталган. Негедир эл ушуга ыгалып, ушуга көнүп кеткен сыяктуу болуп калды азыр. Бирок ысырапкорчулук деген көп нерсе болуп атат да. Мисалы ошол эле дасторконго келсек да, эмне деген тамактын түрлөрү коюлуп атат. Тамак ашка деле ысырапкорчулук кылган убакыт болуп атпайбы? Мисалы 2 тамак ичкенден кийин кайра баягы 5 бармаккелерди дагы, аны дагы жей албай калган учурлар дагы. Ысырапкорчулук ушул тойлордо өзгөчө эле болот. Тамадамын, бирок ушул ысырапкорчулук ушундайларды көрүп алып, ушул кафеге той бербей эле койсо деп көп ойлоном да. Ысырапкорчулук аябай укмуштуу да мисалы. Ошол эле учурда татынакай бир тиштелип калган нандар, сонун жасалган салаттар жугундуга кетип атат. Бир официант болуп иштеген бала айтты, байке ыйлагың келет дейт. Ушунун баары бир жерге төгүлөт дейт. Салаты дагы, наны дагы, согу дагы, түбүндө калган арактар, эми айтпа. Ысырапкорчулук боюнча өтө көп тойлор. Барганда адам негизи 2 килограмм тамак батат, аябай тамакты көп ичкен адамдын ашказанына 2 килограмм тамак батат экен да. Анан ошол 2 килограмм эмес, бир 1 килограммга жетпеген тамак ичесиң, суу буусуң кошкондо болду, андан кийин эчтеке жегиң да келбейт. Дасторкондо отуруп, анан эң артына баштык үчтүккө салынып, төгүлгөнү төгүлүп эле кетип атпайбы? Үйгө барганда деле ошол толук жейилип калган тамак болсо да жакшы. Үйдөн деле жугундуга төгүп аткандар учурлар көп эле көрүп атабыз. Ысырапкорчулук аябай. Ойлойм да, мурун мисалы үйгө той бергенде улуулардан артканын, ортомун жеп, андан артканын кичинекей балдар жеп эле ошо түгөнүп калчу да. Ошончолукка кетчү эмес. Ысырапкорчулук мисалы тамак ашка болгон абдан көп деп атасың. Башка жагынан деле болуп атабы тойлордо? Албетте башка жагынан үй бүлөлүк бюджетке катуу эле таасирин тийгизген тойлор бар. Мисалы той өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү деле жок, бирок бир 2 баласы Россияда иштейт, бир кызы Турцияда иштейт, анан ошол эле балдары ата 60 жылдыгында өткөрүп койгула. Эмне болмок эле? Элден каласыңарбы, биз акча салабыз. Балдарынын, кыздарынын акчасына ишенип тойду өткөрөт. Ошол эле акчага мисалы 100 киши чакырса 200 000 сомдон ашык акча кетет. 50 000 деп коелу, 250 000 сомго ошол тойду өткөрбөй эле балдары 250 000 сомго бир жакшынакай машина мингизип, бир саан үй алып берип койсо, ал жагын кылбайт экенбиз да. Коем, чын элден калбай өткөрүп коелу деп кээ бирөө кредит алып той өткөргөндөр бар. Үй бүлөлүк бюджети жетпейт, бирок намыс деген турат. Үйлөнүү той кылбай эле койбойлу десе баласы кыйнайт, мен досторум баары свадьба өткөрсө, мен өткөрбөй каламбы? Анан азыркы муун өзгөчө ушул бирдемке болуп ата энесине таарынса, асылы бөлүп калгандар бар, үйүнөн кетип калгандар бар. Ошого чыдабай, мени укпай койдуңарбы деп ичип кеткен жаштарды көрүп атабыз мисалы.
ата эне ошолордон коркуп дагы мейличем өткөрүп коелу бир той экен да деп кредитке илинип калып ошол кредитти төлөй албай үйлөнгөн уул келини кайра Россиялап кентип кеткендерди көрүп атабыз. Кайра эле ажырашып кеткендер ошол акчанын азабынан мен тууганым мынча берди, сеники мынча берди деп. Кыскасы мунун минус жактары ушул той өткөндө абдан көп да. Тойдун түрү көп азыр. Үйлөнүү той, кыз узатуу, бешик той, сүннөт той, юбилейлер, үйлөргө той, үй тойду деле кафеден өткөрүп коюп атабыз. Машине той, диплом тойго да бардык. Диплом той алып бардыңызбы? Алып бардык. Ушундай бир жакшы окуу жайды өтүп, кайсы бир өлкөгө иштегени кетип баратышып, ошолор деле ил чакырып той өткөрүп коюшту. Бата сурап коелу, сапарга узап атабыз деп. Ушундай тойдун түрү көп азыр. Башың айланат. Ал тойду эмне деп баштарыңды да билбейсиң. Диплом тойду эмне деп баштайсың. Диплом тойго кош келипсиздер дейсиң. Сиздерге да кыйынчылык болот экен да. Кыз узатуу той деле мисалы азыр өзүнчө эле бир үйлөнүү тойдон дагы ашыкча болуп кетти. Мурда кыз узатууда мындай кылышчу. Куда сөөгүттөн бир 20 киши келсе, башында ушундай болуп башталган 100-120 кишиден ашырчу эмес. Биринчи үйүнөн алып чыгып, анан куда сөөгүн кафеге алып келе калып, ошол жерден тамагын берип, анан кызды тынч эле узатып койчубуз да. Ошол көбөйүп отуруп азыр өзүнчө эле бир шоуго айланып кетти. Кыз узатуу деген бир 300 кишини чакырып алып, кадимки свадьбадай өзүң айткандай. Кыз узатуу, ырларды жастырып ала коюшуп, анан ыйлатып, сыктатып, ырдатып чыгарып ошол кызды. Кыргыздын салты болгон экен. Илгери келин той деген болбоптур. Кызды узатчу экен. Кудалашып түшүрүп, анан ошол кызды узатып той кылып, оюн шоктун баарын кылып, анан келин болуп келгип түшкөндө ал үйдө той деле болчу эмес экен. Ал келин көрдү кылып экен да, анан жашаба башталчу экен. Анан азыр кыз узатууда күлкүм келет азыр деле. Кайсы салт экенин деле билбей калдык. Куда сөөгүп бири-бирине кийгизишип, эми кыргыздын салттарын аралаштырып ийгенбиз да. Кайненеге таш бастырмай деп илгери ушу боз үйдөн кайненесине кудагый барып таш бастырып, желпилдеп кошо чыкпа кызың менен. Азыр кафеге таш бастырып коюп атабыз. Жаңылантып атабыз да, бирок кайсы бир деңгээлде көп нерсеси окшошпой кеткен сыяктуу эле сезиле берет да. Анан пристерди момундай кылалы, баланчаны жалдайлы түкүнчө кафеге кылалы деп атаандашып миллион сомдорду жок кылып, анан арты ошол экөө жашап кетсе да, жашабай калсачы. Бир тал ширеңке күйүп кеткен сыяктуу да. Бүт чачылып эле. Аягында эч нерсе жок отуруп калышы. Аягында жок, келин да жок. Баласы да кетип калган, ажырашкандан кийин Россияга, Турцияга жана иштейм деп. Чоң карыздары бар. Ушундай учурлар да кездешип атат. Ар бир эле адам тойго чакырып алгандан кийин кандай реакциялар болот да, сиздин байкашыңызча да? Тойго баягы күздүн күнү айтып кетпедиңизби? Удаа келгенде ар бир үйдө ушул бар да, катыш деген бар. Ошону ойлонот ар бир адам, менин оюмча да. Катышына жараша. Катышына бул качан биздин тойго келди беле? Канча берди эле? Андай эсептешүү экен да. Эсептешүү бул. Чакыруу алып алгандан кийин анан даярдыктар башталат да тойгочу. Баягы жумуштарды ылайыктап, Сусанкылыктар мисалы Кара-Балтага же Бишкекке тойго бара турган болсо, илгери Кара-Балтага тойго барып келиш үчүн 3 күн кетчү да. Анткени сары автобус бар болчу, Урал деген. Ошого эптеп илинип, бир күн мурун тойдон жетчүсүң Кара-Балтага. Илинбей да калышың мүмкүн. Илинип жетип, ал күнү даярданып, бирөөнүн үйүнө жатып, анан эртеси анын үйүндө тойго барып, ал кишинин үйүнө жатып, же болбосо Кара-Балтага келип, илинип чалынып эптеп келчүбүз. Азыр болсо Сусанкылыктар мисалы тойго чакырса, бир машинени жалдап алып, түшкө Кара-Балтага жетишип, базарлашып, антип тойдон кийин кайра шып деп келип калып. Күнүм бар, күнүм келген. Адатка айланып калды. Алар барышат, андан кийин даярдыктарына дагы көп убакыт кетет. Убакыт мындан, андан дагы чыгымдар, даярданыш керек. Кийим кече алыш керек. Биринчиден барып келгениңе бир семья
түп-түз барып келиши үчүн таксиге 1000 сом бересиң. Түп-түз барып ошо Кара-Балтага таштап кайра кечинде алып келген үчүн бир үй бүлө 2 адам 1000 сом. Келинчегиң чачын жасатат 500 сом. Сүрөт аласың бир 500 сомго 1000 сом. Жолдон ичип жегениң анысы менен 1000 сом. 3000 сом личный расходуң, конвертке 5000 сом. Бир той 10 миңге чейин чыгып кеткен жылдар болот да. Бир үй бүлөдөн. Бир үй бүлөдөн. Ошол үй бүлөнү карасаң, аялы пол жууп иштейт, 6000 сом алат. Өзү кароолчу 3000 сом алат. Ушундай бюджеттеги үйлөр бар да, үй бүлө. Бир айлыкты ошондо бир күндө эле тойго барып келгенде эле. Бир айлыгына жетпей калат. Жетпейт да. Экөөңдүкүн кошкондо араң бир тойго жетип атпайт. Демек ошо тойду өткөргөндөр тараптан дагы, анан тойго баргандар тараптан дагы эки жактан тең ашыкча чыгымдар, акча каражатына келтирилген бир оорчулуктар бар. Болот экен да. Аябай. Анан мындай кыйналыштык менен эле өткөрүлгөн тойлордой эле сезилип атат да, азырчы биз экөөбүздүн сүйлөшүүбүздөн улам. Баарын баягы ине-жине чейин караштырып, мындай элестетип көрсөк, кыйналыштык менен эле өткөрүлгөн тойлор экен да. Жасалмалуулук аябай бар. Бул тойдо мисалы баары эле шумдук болуп, чын пейили менен бата сурап, андай да адамдар бар. Чын пейили менен өзүнүн акчасына ишенип, өзүнүн кадыр баркына ишенип өткөргөндөр да бардыр, бирок көпчүлүк жерде ушул кыйынчылыкты мен көп көрөм да. Биз тамада болуп барганда биздин тыйыныбызды чыгара албай калгандар бар. Ай балам, аяк кафени жаппай кал. Сен эми бир жума күт мал базарга мал чыгарайын. Карызга болуп калат. Карызга көп учурлар кездешет да ушундай. Той деген сөздүн маанисин мен мындай деп түшүнөм да. Элге бир тамак берип тойгузайын. Адам тойгондон кийин ошол дасторконго бата берет. Илгертен калган. Бир жерден тамак ичсең 1000 жолу салам бер деген макал бар. Ошол той деген ушул бир тойгузайын деп мурун кошумча андай-мындайга деле эметпей элге тамак беришкен деп ойлойм да. Тойгузам мен ошол күнү. Кошуна колоңдорумду, тууган уругумду, досторумду чакырам дагы үйүмөн тамак берип бир тойгузам. Келгинде тоюп кет. Эчтеге үмүт эткен эмес да. Суроолорду деле угуп каласың, тиги канча бериптир? Башыбыздан өтүп атпай эле жашыргандан. Ар бир адам ойлонот ушу. Биздин тойго келди. Той деп айтып атпайсызбы? Той деген сөздүн маанисинчи? Баягы адам тойгондон кийин анан ошого ыраазы болуп, анан бата берет депчи. Анан ушу бата берүүбүз темасына келсек да, тойдо мисалы ошо бата берүүгө канчалык деңгээлде маани берилип, анан адамдар ошо тойго келген адамдар да ошону угабы? Ошончолук чын дили менен угуп, ар бир батаны, ар бир каалоо тилекти ошону бир өздөрүнө да сиңирип, ушундай бир чын жүрөгүнөн отурган коноктор да болобу? Бар, бирдей деп айта албайм. Мисалы ошол киши үчүн күйүп-пышып, мисалы балалуу болбой жүрүп, балалуу болуп той берген адамга ошонун урук тууганы, жакшы көргөн достору, кайын журту чын пейили менен мындай тос сүйлөп атканда, тилек айтып атканда дагы кээ бирөө жашып сүйлөгөндөр, мына Кудай берди бизге, тигиндей мындай деп. Эң артында бата берип, ошол бала жөнүндө да бата айтып калсаң, ошол тарап кыйкырып ишип, сүйүнүп кеткен учурларды көрөсүң. Анан баары эле келип чын пейили менен бата берет деп айта албайм. Ичимдик бар жерлер, тойлор бар. Тойдун аягында бата качан болду? Кыйкырып өкүрүп атып адам токтотосуң, ай бата берип коелу. Бата бергени келдик эле. Деп анан ошол момент ошол бата берип аткан учурда бири-бирин кыйнап аткандарды көрөсүң. Кайсы тойго келген билбей калган. Эми ичимдик деген ичимдик да. Илгери тос сүйлөө деген деле жок экен. Тос сүйлөө качан ичимдик кыргыздарга келгенден баштап бул тост орустардын сөзү болуп атпайбы. Илгери бата айтышкан. Бата, тилек баары келип тамагын ичип, анан бир аксакал чыгып айланайындар, омин деп эле балабы келинби ошого бата берип койгон. Ар бири чыгып алып бирден сүйлөгөн эмес. Ошо улуулар тамак ичип бүтүп той аяктап бараткан бир жакшы батагын дуа кылып коюшкан бүттү. Ошону менен тараган. Анан тойханага өткөргөн күнү деле ошо бата сурап атканыбыз чын болсо, бата сурап атабыз да, элди чакырып бата сурап аткан жерге ичимдикти койбой эле койсо. Ушул ичимдикти коюп алып, элдин жарымынан көбүн мас кылып алып,
Анан кайсы батаны сурайбыз, ошол жерге эле таң кала берем. Ушул жерде көп басым болот эле мындай. Тойханага той берсин, өтө чыгым болбой, бата сураганы деп айтылат. Бу жерден көп кишиден эмне той берейин деп атам, ой ошол элден бир бата алып коеюн дедим элем ушул балама же келиниме. Батаны адам тамагын ичип алып, ошол 2 жашкабы, ошол эле наристегеби, аксакалдар татынакай болуп, жаштар, муундар бер жактан карап, анан бата беришсе. Сопсоо, ичимдиги жок. Анан той берип аттым элем деп эле арака тойгузуп алып, аксакалыбыздын тыңыраак батасы жок. Же болбосо тыңыраак сөз жок болуп, темселеп эң артына мас болуп жүрсөк, кайсы бата тиет? Анан колдон келсе ушул тойду үйүнө эле беришсе. Үйгө той бергенде ысырапкорчулук аз болот да. Бардык жагынан аз болот. Эми үйгө деле ошол ичимдиги жок эле. Тойду бата сурайын деп беребиз. Батаны адам соо бериш керек. Таза туруп, кафеге ушинтип эл кыргыз элин байкуштар кыйналып, карыс болуп, камгут түшпөй эле үйүнүн шарты болуп, үйүнө берсе деп ойлойт элем. Ушу кыргыз тойлору негизинен бизнесте да өнүктүрүп атат да. Бизнес, көп бизнес бар бу жерде. Бир эле тойханада, ошол жерде видеокамера иштейт, сүрөтчүлөр иштейт. Ошол эле учурда тойго бараткан кишилер бар, гүл сатып алат, гүлүңдү өтүп атат тияктан. Парикмахерлер иштеп атат, чач жасалат. Жанагындай майда чүйдө саткан кишилердин товарлары өтөт кой, призге алып коелчу тигини. Калпак сатып аткандардын калпагы өтүп атат. Кийим кечелер. Кыскасы бул тойдун эле тегерегинде көп бизнес өнүгүп атат да. Көп бизнес өнүгүп. Ошол учурда таксисттер иштеп атат. Ошол эле учурда бери калды дегенде 10 тараптуу бизнес жүрүшүп атат, кошо эле той менен кошо. Бир эле тойдо. Бир айда бир эле тойго барбайт да. Бир айда 2 той, 3 тойго барган адамдар бар. Азыр тойго баргандардын мындай маанайын байкайм да, кээ бирөө ушу мойнунан байланып деп эле башын чайкап эле баргандар бар. Мен тойума келди эле. Ушул эле жерде салыштырмачылык, бири-бирин кыйбастык ушул жерден да бар да. Чарчап турса дагы бир антырак бар, отуруп коём. Берчимди берип кетем. Сиздин оюңузча стандарттуу тойлордон элдер тажадыбы? Абдан да. Ушундан эл тажап, той десе мурункудай өрөккү, мурункудай даярдануу, мурункудай тажадым деп эле ачык эле айтышат. Кээ бирөө Россияга качып кетип кутулуп атышат. Мен 1-2 досум бар. Сүйүнүп чалышат да, тапкан тутканыбыз чөнтөгүбүздө. Жакшы жыргап эле. Катыштарга барбай калдык деп. Катыштарга барбай калдык. Ошо сиздер тамада катары кандай бир өзгөртүү киргизели деп ойлоп атасыздар? Эми тойлор дагы деле боло берет, сиз айткандай токтобойт, бул дагы канча убакытта токтойт ким билет. Менин оюмча өзгөртүүлөрдөн эң биринчи биз кыргыздар акыркы күндөрү такыр убагында келбей калдык. 6-га 5-ке чакырса 7-де башталат. 6-га чакырса 8-де башталат. Кичинекей балдарды алып барып алабыз. 200 киши чогулса 50 кичинекей бала бар. Стандарт болуп калды бул. Стандарт. Кичинекей балдар чурулдап пианино ойноп жүрүшөт, кубалашмай ойнойт. Сени тегеренип жашынган күндөр бар. Бирөөнүн баласын уруша албайсың. Костюм кийгизип, бабочка тагынтып, кичинекей кыз болсо ак көйнөк, бальный көйнөктөрдү кийгизип алып, той беришти алган адат кылып алдык. Балдарга да ошондой тарбия, анан ушу ичимдик жагын кыскартса, убагында келсе, той дегенде да мисалы. Убагында 5-ке чакырса мейли 6-да тойду башта. Кээ бирөө бир чын пейил менен сүйлөп кетейинчи дегендер бар. Куда сөөгү бар, ырчылар бар, бийчилер бар, ошолорду ырдатып, билет, белек бекчейин таратып, ичимдиги жок өткөрсө деп ойлойм да. Бирок баягы стандарттуу түрдө баягы өзүнүн режими менен өтүп аткан тойлорго өзгөртүү киргизели дегениңизде сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Той ээлери дагы макул болбойт деп атасыз. Макул болбойт, көп эле макул болбойт. Азыр эмки да кылчу дейт. Баарын эле окшош сөз сүйлөтүп, бияка чыгара бербей, минтпейликпи десең көп эле макул болбойт. Анан өзгөрткөнүм эле ушул жана
ичимдикти койбосо, эшикке чыксаң ичпеген адам айтат, эртерээк бүтүрбөйсүң десе, тигил талашып атат. Кое тура алмай жаңы эле башталбады. Сени эмне ушун үчүн жалдаптырбы? Чаплап кылып бүтүргөн атасың тойду дейт. Ачакей бар да, каякка бармасаң. Акыбалына жараша эле үйүнө берсе тойду. Мен деле көп калам да, мисалы, тойго барып келгенде кандай барып келдиңиз? Баягы эле тойда эмне? Эч бир айырмасы жок. Башка эмне дейт ана? Ушул үйгө беришсе деп эле ойлой берем мен. Клиенттериңер жок калат да. Клиентим жок калат деп деле ойлонбойм. Ушу элдин немесин аяйм да көп. Тамаданы үйгө деле чакыра беришет. Бирок үйгө деле барып жүрөсүз да. Үйгө деле чакырыш. Эми тамада болбой калсак эле биздин күнүбүз өтпөй калмак беле. Элди аяганым үчүн ушу тажиктер менен да сүйлөшүп көрдүм, досторум бар. Өзбектер менен дагы сүйлөшүп көрдүм. Ушул ар кайсы кино съемкаларда жүрүп. Тажикстандык досум айтат, сен дейт, чөнтөгүңдө канча акчаң бар? Сен ошого карата той бере аласың. Анткени аякта кошумча бербейт экен. Эч ким берген тамагыңды жейт экен, батасын кылат экен, кетет экен. Райс деп коет экен биздеги айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошого арыз жасат экенсиң, бир ай мурун очередке турат экенсиң. Бул жумада жок, бул ашмат той берет, ташмат той берет. Сен кийинки жумага кал. Анан ошо өкмөт тарабынан биринчи тоюңдун жардамы деп бир кап күрүч 10 кило эт береби, 5 литр май. Анан сен разрешение алып, саат күнүңдү, элиңдин санын белгилеп, таптак айтып, аларда эрте менен башталат экен той. На ночта деп коет экен. Завтрактан башталып, күн бата электе сен жыйналып, музыка чыкпаш керек сенин. Анткени эл уктайт, эртең жумушка барышат элдер. Ушундай тартип керек бизге. Ушундай аябай керек бизге. Мен ушинтип каалайт элем чын жүрөгүмөн. Ушинтип койсо бизде деле ушу бир статис болсо деп ойлойм да. Кыргызстан боюнча бир жылда канча жылкы союлат? Болтур башка расходун жөндөп коелучу. Тойлорго эле, Тойлорго, ушу именно тойлорго канча жылкы союлат? Жана ошол жылкылардын баасын средний чыгарып, экономикасы канча биздин эмеге артка кетип атабыз. Ушуну билген киши болсо дей берем да. Бюджети жаңы көтөрүлүп келаткан үй биле бир той берип, тою бир жакшы болбой, ошол канча жылдык бюджети артка кетип калат да. Мисал, кредит деп атабыз ошол жерде. Кредитке малды колуп атабыз. Биз көзүм менен көрүп жүрөм да ушуларды. Жакын туугандарымды да көрдүм. Ушундай кылып рисковать этип той берип. Демек той ээлери дагы ошол берилген батага деле маани бербей калган убакытка келип калдыкпы биз? Келдик, ал бата экинчи орунга туруп калган сыяктуу да. Биз буйрук бере албайсың. Жок, мен тоюңду момундай кылып өткөрөм, өткөрсөм, өткөрбөсөм, өткөрбөйм десең, кете бер анда. Кете бер, мен башка эле таап алам деп коюшу мүмкүн да. Реформаларды киргизиш үчүн, мыйзамдарды кабыл алып ал үчүн мамлекеттик деңгээлер тамадалардын окуу жайы болуш керек. Мен аябай таң калдым да ушу. Биз налог төлөдүк, патент алдык. Анда биздин укугубузду да коргосун. Охрана коюп берсин. Биз тамадалар тойдон кийин мастар уруп коюп атат, сабап коюп атат кээ бирөөлөрүн. Кээ бирөөлөр тойдун акчасын бербей уруп төккүлөп кетирүүгө барышат. Ал ошол учурда эмне болот? Бизди өкмөт коргоого алабы? Салтыбызды да жоготуп ичидей коркуп кетесиң. Биздин муун эмес, бизден кийинки муундагы эмес, бирок кайсы бир учурда жок болуп кетчү коркунучу бар да. Анткени салттар аралашып атат, башка өлкөлөрдүн салты, кыргыздардын салты аралашкан бир той өтүп атса. Кээ бир жаш кыздардын, жаш балдардын эле кайгылачы ушул салт палтыңарды деген нааразычылыктарды угуп калам да. Салт палт деп жүрмөк белем мен. Алардын оюнча современный. Биз көбүнчө казактарды туурап аткандай эле сезиле берет да. Казакстанда тойлор болуп, тойханалар салынып, анан Кыргызстанда салынган тойханалардын көп үлгүлөрүн Казакстандан алып келет экен да. Өзүбүздүкү эмес, биз көбүнчө ушу туураганды жакшы көрөбүз. Адам өлүп баратканда дагы, мына жаның чыгып баратканда дагы үмүт өчпөй турат да, жакшы болуп кетем азыр, туруп кетемби деген. Үмүтүбүздү үзбөйлү келечектен. Салтыбызды жоготпойлу. Сиздерге да рахмат. Урматтуу угарман, Табирик подкастынын биринчи чыгарылышы ушу менен аягына жетти. Бул чыгарылышты биз тойлордун өтүлүшү, андагы салт-санаалар жана натыйжаларына арнадык.
Биринчи чыгарылыштын коногу тамада чыгармачыл инсан кыргыз тасмаларында мыкты ролдорду жараткан аткаруучу Талант Асаналиев болду. Табирик подкастынын кийинки чыгарылышы бата берүү салтына арналат. Калтырбай угууга чакырам. Ал үчүн Apple жана Google подкаст тиркемесинен Табирик деп издесеңиз болот жана kyrgyzmedia.com сайтынан да уксаңыз болот. Табирик подкасты Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалды. Мазмундагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Эгер сизде темага байланыштуу сунуш пикириңиз болсо, угууга даярмын. Ал үчүн 0501 60 30 63 номерине байланышсаңыз болот. Сиздерди урматтап, Айзада Калканбекова.